күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медиа студиясы түз эфирин баштайт. Эфирди мен Касиет Кончбек кызы алып барам. Биз бүгүн Жамааттык медиа студиясында зордуксуз, зомбулуксуз бала тарбиялоо темасына кайрылабыз. Студиябызда балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Акыл Мурадылов жана ата-энелердин өкүлү, 4 баланын энеси Рыскан Чарова конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыңарбы? Акыл агай, алгач эле маегибизди сурообузду сизге берсек, ушу балдарды коргоо борборунда ата-энелер менен иштешүү демилгеси жүрүп келет. Ушул долбоор тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Чоң рахмат. Бул долбоор 2014-жылы башталган. Ажорный деген айылды билесиңерби? Ооба. Ошол жерде силерге деле маалым болуш керек эле. 6 жашар баланы бир тууган агасы ошол баланы чаап аябай катуу залакка келтирген да, ошо андан кийин ал бала доктурга жатып калган. Ата-энеси Россияда болчу. Ошол окуя болуп атканда биздин долбоор ачылып аткан кез болчу да, ошо балдарды зордук зомбулуксуз тарбиялоо боюнча ошо ата-энелерди окуталы деген ой келген. Бул кайдан келип чыккан? Ошол жаңы конуштагы мектептерден 11 мектептин балдардан биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Балдар зордук зомбулукту кайсырдан көбүрөөк алышат, көрүшөт. Зордук зомбулукка кайсырдан көбүрөөк туш келишет дегенде, көпчүлүк балдар ушул зордук зомбулукту үйдөн, эне-атадан, бир туугандарынан алабыз деген жооп келген. Ошол себептен ушул долбоорду биз баштаганбыз. Ошондо ата-энелерге багыттоону туура көрдүңүздөр? Сөзсүз түрдө ата-энелерге багыттоо. Ошол долбоордун алкагында окуудан өткөн ата-энелердин бири бүгүн Рыскан эже дагы биздин студиябызда конокто отурабыз. Айтсаңыз, Рыскан эже, эмне үчүн ушул долбоордо катыштыңыз? Кандай жыйынтыктар болуп жатат? Мен бул долбоорго катышкан себеби, мен жалгыз бой энемин. Бул долбоор мага абдан жакты. Мындай келгенде эле ушул тема өзү эле айтылып атпайбы? Зордук зомбулук депчи. Анан жалгыз бой алага өтө эле кыйын. Баланы тарбиялаш өтө эле кыйын. Биз балдарыбызды ушундай жакшы тренингтерге, ушундай сабактарга берип, өзүбүз да ушундай катышканбыз, бир жагы пайда болду да. Баланын менен иштеш өтө оор экен да, өтө эле оор. Анан бул агайлардын ушундай жакшы тарбияларын көрдүк. Бала болгон мээримди, бала болгон баалуулукту, бала болгон сезимди, ушундай чөйрөнү көрдүк. Зордук зомбулуктарды мындай теледен көрүп атабыз, мындай жаңы конуштардан чыгып атат. Көрсө бизге окшогон жалгыз бой энелерге, жаш үй бүлөлөргө бул тарбия өтө керек экен, абадай кажет экен. Мен айтат элем да, азыр өзүмдөн байланыштуу, азыр балдарымды мен мурун көңүл бурбайт болчумун да, баягы өзүбүздүн баягы тирилигибиз, өзүбүздүн күнүмдүк жумуш, ошол менен алек болуп ойлонум. Балдарыбызды, даже эжелерибиздин балдарына, кыздарын чакырып, балабызды каратып эле жүрчүбүз да, бала болгон сезимди, бала болгон мээримди билбей эле чоңоюп атат деп. Андай эмес экен да. Бала деген ата-энени жакшы көрөт экен да, ата-эненин мээримине ушундай муктаж экен да. Күндөрдө ооруп калат. Биз болсо жакын эле мындай аптекалар бар эле, баш ооруса, ыстымалап калса ошондой эле жеңил эле дарыларды берип айыктырып алчубуз да. Андай эмес экен. Аны ар бир баланын өзүнүн мээрими ушундай башкача экен да. Ушу энесинин ушу мээрими, жылуулугу ушундай керек экен да. Ага балага аябай чын жүрөктөн мээрим коюш керек экен да. Балам, оорубайсың, сен акылдуусуң, сен эстүүсүң, сени жакшы көрөм, жан балам деп аябай ушинсең, бала ушунчалык мындай жүзүнө бир башка нерсе келет экен да. Демек бала дагы жөн жерден оорубайт, Жөн жерден оорубайт экен бала. Баланын ата-эне биринчи орунда балага коюш керек экен да. Баладан башталат экен да. Бала башынан деген чын экен да, бул макалдарда чындап эле. Баланы биз жакшы тарбияласак, ошолго ниетке жараша болот да. Балага көп көңүл бурушубуз керек экен. Бала деген мээримди башка жактан издеп калат. Биз иш менен болуп, үйдө жумушта өзү менен болот экен дагы, баягы кошуналарына барсаң, бирөөнүн ата-энеси бир мындай зордук мындай кагып силкип аткан болот. Бирөөнүн ата-энеси жакшы көрүп бирдеке подарка алып берген болот. Анан ошондо баягы балада ой кетет экен да. Анан сен апаң ар жака кетти, анан менин апам мындай алып берди десе, баягы балада эки ой келе баштайт экен да. Ошон үчүн балдарды биз туура тарбиялап,
жакшы сөз менен аябай жакшы сөз болуш керек экен, болушунча жакшы кор сүйлөп көңүлүнө тийсең ошол бала аябай мээримди башка бирөөдөн таап алат экен да. Анан баягы ортодо баягындай келишпестик, мамиле муздак боло баштайт экен да. Анан мен ошол тарбияны мына агайлардан алып, азыр Кудайга шүгүр балдарым жылуу мээримде. Азыр ошо Акыл агай айтып берсеңиз, ушу үй бүлөдө негизи зордук, зомбулук, балага болгон ырайымсыз мамиле эмнеден улам келип чыгат? Ар кандай себептер бар. Бир эле себепти айтып койсок азыр туура эмес болот. Эң биринчи эле бул үй бүлөдө ата энелердин ичип кетиши. Орусча айтканда алкоголизм, жетишпестик, үй бүлөнүн ажырап кетиши, ушул баланы туура эмес пландаштырып алган дагы ушуга кирет да. Баягы кокустан боюнда болуп калганда бул бала бизге кереги жок эле деп ошондон баштап баланы жаман көрө башташат да. Андан кийин төрөлгөндөн кийин ага жакшы мамиле кылбай калышат. Бул жакшы мамиле кылбай коюу бул дагы зордук, зомбулуктун бир түрүнө кирип кетет. Азыр сиз айтып отурган учурда мен оюма бир нерсе келди. Ошо бала төрөлгөнгө чейин эле анда баланы жакшы көрүш керек экен да. Бала түйүлдүбү, ошондон баштап баланы жакшы көрө башташ керек. Биз ойлойбуз ушул энесинин ичинде жатканда бала эчтекени түшүнбөйт деп. Түйүлдүбү бала баардык нерсени сезет. Эне тадын кандай көңүлүн сезишет. Кайгырып турса, ичтеги бала дагы кошо кайгырат. Үйдө уруш болуп атса, ошонун баарын сезет. Ошон үчүн бала иште жаткандан баштап эле баланы тарбиялап келиш керек. Ошондо ошол иште жаткандан баштап эле бала менен сүйлөшүп, мен сени жакшы көрөм, мен сени аябай күтүп атам, сен мага абдан керексиң деген жакшы сөздөрдү айтып турсак. Рыскан эже, ошо сиздин жашооңузда ошо бала төрөлгөнгө чейин ушундай сүйлөшүүлөр болду беле? Же ошо долбоодон негизинде окуулардан өткөндөн кийин ушинтип сүйлөшүш керек экен деген ойлор пайда болдубу? Кандай десем, мен деле мугалим үй бүлөсүнө тарбияланганмын, бирок бизде дагы ата энебиз жакшы тарбия берген. Эми баягы турмушка чыкканда деле баягы апаңан алган үлгүлөр менен келесиң да, бирок чындап эле мен биринчи биз мындай жолдошум экөөбүз сүйлөшүп, бири-бирибизди мындай көрүп анан үйлөнгөнбүз да. Ошондо баягы мага жакшы эле сезимдер келген. Аябай жакшы сезимдер келген. Ошол сезимдерге мен азыр ойлойм да, бул баардык балдарым биздин сүйүүбүздөн жаралган. Жакшы. Анан ал жагына ыраазымын, бирок кийин баягы мен өзүм жалгыз аял болгондон кийин баягы чындыктарды көрө баштадым да. Көрүп анан биз кошуналарга айта баштадык да, жаш үй бүлөлөргөчү баягы зордук, зомбулук ошол деле агай айткандайчы, ушундай боюнда болгондо таштап кетип, же ичип кетип, же баягы акча жок болуп, баягы жетишпестик болгондо ошондо биз ошол өтүлгөн сабактарды кошуналарыбызга, билгендерибизге, туугандарыбызга бүт айта баштадык да. Биз уктук, уже өзүбүзгө сиңерди көрсө, балаңарды азырдан мындай сенин боюңда бар экен, жакшы мамиле кыл. Сен келечекте бул сонун нерсе, бул уул болобу, кыз болобу, ар сүйлөшүп тур. Бул ушундай жазылат экен бактысына. Сен кандай жакшы маанай менен төрө, көңүлүңгө чөктүрбө деп. Ошол агайлардан үйрөнгөн биздин сабактарыбызды бирөөлөргө жайылта баштадык да. Ошол Өзүңүздүн ошо турмуштук тажрыйбаңызда окутууларга чейин жана окутуулардан кийин деген бир өзгөрүүлөрдү байкай алдыңызбы? Байкай алдым. Атпаймынбы, турмуштун өзү эле сабагы башкача экен да. Биз бир окшоштуруп эле жашап атпайбызбы? Турмуш куруптур, анан бул үйлөнүптүр. Андай эмес экен да. Турмуштун сабагы бала чоңойгон сайын акыл өсөт. Биринчи класс, экинчи класс болуп өсө берет. Бала биринчи класска барганда маанай жакшы, ата энеси ак бантиктер таанып, баягындай ак көйнөктөрүн кип барганда ал өзүнчө бир башкача сезим да. Барып баягы переходный возраст анда татаал экен да. Ар бир баланын эркек болсо деле баягындай мамиле кылыш керек экен, кыз бала болсо баягы достошуш керек экен. Агайлар сонун айтат да. Биздечи мына жалгыз аялдарга бир аз оорураак да. Баланы тарбиялап, эркек болсо деле, кыз болсо деле ошонун көңүлүнө карап,
сен кызым чоңоюп келатасың, сен мындай болтасың, сен акылың менен бол, түз жүр, жакшы сылык мамиле бол. А балаңы деле агайлар сонун сабактарда айтат, баягы булчуңдары чыгат, бала өсөт, ачуулуу келет, ошону отун жардырып койгула, спортко катыштырып койгула дейт да. Көрсө биз андайлар билбейт болчубуз да. Бул биздин үйрөнгөн немелерибиз да, агайлардан, эжелерден алган тарбиябыз. А мен ошону азыр өздөштүрдүм, азыр ошону колдоном балдарыма. Балдарым бири-бирине мээрим берет, ушу балдарыбызды да окутат да бул агайларыбыз. Ошол эле учурда сиздер менен жараша балдарыңыздар да окуудан өтүп жатат, Жакшы агай. Анда ошол ата-эненин дагы балдарды дагы окутууда кандай эффекттер болот? Биз башында ушул балдарды коргоо борбору уюштурулганда 98-жылы биз балдар менен эле иштей өттүбүз. Бул өтө бир кийинчерээк катабызды билдик. Ошо балдарды тарбиялоодо биринчи кезек үй бүлө. Ошо демек биз эне аталар менен да иштешибиз керек деп ушундай жыйынтыкка келгенбиз. Анан эне аталар менен иштей баштадык. Андан кийин мектептеги ошо биз жаңы конуштагы мектептердин мугалимдери менен иштей баштадык. Аларды ушундай тренингтерге чакыра баштадык. Квартальныйлар менен ошолорду да негизи балага бир гана ата-эне, мугалим же болбосо чөйрө таасир этет. Ошол чөйрөлөрдү баарын бириктирип окута баштадык. Жакшы. Ошол эле учурда мисалы жогоруда Арыскан эже сиз айтып келдиңиз, баягы баланын мамилесине, мүнөзүнө карап мамиле кылыш керек деп, жана айрым учурда баягы баланы уруп согуп тарбиялай берсе боло берет деген сөздөр коомдо айтылып атпайбы? Баягы эгер кол көтөрбөй койсоң, катып айтпай койсоң, балаң эрке болуп калат депчи. Негизи уруп согуп тарбиялоо балага канчалык мындай терс таасирлери бар? Бул абдан өкүнүчтүү нерсе да, баланы уруп согуп чоңойтуу деген. Элестетип көргүлө, сени эне атаң согуп эле өстүргөн. Кандай жаман абалда каласың? Баланын ичинде сезими уйгу туйгу болот. Мени эне атам жаман көрөт. Мен бекер эле жаралыптырмын бул дүйнөгө. Андан көрө өлүп калганым эле жакшы деген ойго келишет. Ошондуктан жана азыркы кезде балдардын өзүнө кол салуулар, өлүп калуулар көп болуп атат. Өтө аянычтуу нерсе бул. Уруп соккон бала сөзсүз түрдө кийин калпайта баштайт. Кантип калпайтып койсом, эмне деп айтып койсом, мен эне атам урбай коет деген ойго келет да, калпайта баштайт. Ошол уруп согуу ошондой натыйжаларга алып келет. Кичинекей балдар болсо коркок болуп калат. Эне атасын көргөндө эле коркуп, бир бурчту издей баштайт. Ошо эне атамдын көзүнө көрүнбөй эле койсом, абдан жакшы болот деп. Үйгө келбей койгон учурлар бар. Көчөнү издеп кетет. Ошо көчөдө ошо балага жакшы мамиле кылып койгон адамдарды издей баштайт. Ошондой уруп согуу ушундай кесепеттерге алып келет. Бирок ошол эле учурда баланы мактай берген дагы болбойт деген ойлор бар да. Кантип ортодогу балансты сакташ керек? Сөзсүз түрдө кечке мактай берсең дагы баягы баланын өзүнүн баалоосу жогору болуп кетет. Кийин бир аз урушуп койсоң, таарынып калат деген ойлор болот. Ошондой кесепетке алып келет да. Баланы тарбиялап атканда сөзсүз түрдө эне ата менен баланын ортосунда келишим болуш керек. Үйдө эреже кабыл алыш керек. Эгер эрежени эне ата жазып бербей, ушу бала өзү түзүш керек. Ошондо могул эрежени мен бузуп койсом, кандай жаза колдонот, бала дагы ошону өзү айтыш керек. Мындай жаза колдонгун мага деп. Ошондо бала татыктуу болуп чоңойт. Арыскан эже, бүгүнкү коомдо ушундай ата-энелер менен балдардын ортосунда келишим түзүлөбү? Сиз ата-эне катары кандай байкайсыз? Азыр мына долбоорго катышкан ата-энелер уже башталды. Мындай ортодо отуруп алышып, кичүүсүнөн
ортодо отуруп алышып, ата энелер тегерек столдо отуруп алышып, мындай окугандары да, эми баласы окуп, мына тарбияны алып, мына агайлардан окуткан балдар коргоо уюмуна барган ата энелер балдары менен отурушуп айтат да, мындай бүгүнкү мына жумушту муну кыласыңар, муну улуусуна кичүүчүсүнө карайт, мына ушуга агай айткандай эреже түзүп коюш керек да, түзүп атпайбы азыр? Сага мондай кылам, же болбосо сен башка жумушту кыласың, сен сууну ташып коесуң, сен мындай болосуң, бир мындай өзүнө ылайыктуу жумушту берет да, ошо эреже жакшы экен да, баягы бала өзүнө сөз эме кылбайт да. Бирок негизи баягы агай айткандай, балдар амал көй келет экен да, эми алдап коюп, ошону дагы ошо алдабашка аракет чындыкты үйрөтүш керек экен балдарга. Чындыкты айтып, кандай болсо дагы чындыкты үйрөтүп, ошол ортодо сен балам эч убакта жалган айтпа, жалган айтсаң мен капа болом. Сен чындыкты айт, кандай болгондо да мен сени эчтеке дебейм. Сен канча болсоң бизге дагы мындай сүйүнөм, сен чындыкты айтсаң, сен жалган мындай жакшы бала болушуң керек, Кыргызстандын келечегине жарашың керек сен. Сен татыктуу бала болушуң керек, сен мага да сыймак алып келишиң керек, сен сыймыктуу бала болушуң керек деп ар бир максатты мындай отуруп алып жазып, ар биринин өнөрүн байкаш керек экен да. Бирөө бирчи болот, бирөө бийчи болот, бирөө сүрөт тарткыч келет да, бирөө өтө эле апасына күйүмдүү болот да. Ошолорду эми эне деген ушундай билиш керек, биз көп нерсени билбейт экенбиз да. Бул баалуулук башка нерсе экен да. Күндө жакшы көрөм. Бала ушул сөздү аябай терең сиңириш керек экен. Ошондо бала ортодо чындык жаралат экен да. Анан ошо максатты бири-бирине толук айтышат экен да. Бүгүн мен менин кыздарым тапшырманы аткарса, ушул мен мындай сынап эле көрөм да десем, ошону мындай кылсаң аткарып келет дагы. Апа кечээки мына сизди мен эч убакыт кылбайм апа деп коет да. Бетимен өп, мен ошол сыймыктанып коем дагы. Мындай ичмен эле айтам да, мындай кылсаң бала деле ага айткандай мындай болуп кетет, эркилип кетет. Молодец, мен аябай мен ошо сени билгем да, кызым, ушундай алышыңды билгем, сен жакшы окуйсуң да, мен уят кылбайсың да десең, андан да өзүнүн бир жакшылыгын аздык умтула берет экен да бала. Баланы ушундай жакшы жакка жөндөш керек экен да, бул ушундай ниетке жараша болот экен да, эч какыс кокус болбойт экен. Какыс болсоң бул өзүңүн баягы зордук зомбулукка түшөт экен дагы, ол кайра эле артка кете берет экен да, балага аябай терс таасирин тийгизет экен. Бүгүнкү күндө ошо ата энелер кандай катачылыктарды кетирип жатат деп ойлойсуз? Мындай жанагындай туура багыт бере албай атат деп атасыз, өзүлөрү билбей атат деп атасыз. Дагы кайсы нерселерди санап бере аласыз? Кандай десем, көп эле баягы биз базарда болуп атпайбызбы, ата энелер көп эле баягы жумушка, чет өлкөлөргө кетип атпайбызбы? Ошондо аябай ушул жаман таасир тийгизип атат да. Алыстап калып атат бала. Алыстап калат. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Бала аябай ата энесинин жанында жүргүсү келет. Баары бир чоң атасынын, чоң эне, тайнесинин мээрими ата энесине жетпейт. Эч убакта жетпейт. Ата энеси урушуп койсо деле, ата энеси кандай кылса деле бала билинбейт. Баягы ата эне ушул жери аябай мындай өкүнүчтүү да, өкүнүчтүү. Бала менен ата эне ортосунда тыгыз байланыш керек болуп атат. Биз базарда болуп балдар көңүл буруп албайбызбы? Анан кийин жыл өтүп, күн өткөндө анан балдардын бир терс жагын көргөндө анан ата эне ойгонот экен. Мен ушунун убагында же жакшы тарбия бере албадымбы? Ошондо да өзүбүздү байкашыбыз керек да. Баладан көрбөшүбүз керек экен да. Биз деп сүйлөшүбүз керек экен да. Менден кеттиби депчи. Ал бала да биздин аркабыздан өсүп келди. Ал 15-ке чыкты, 16-га чыкты. Ал билбейт эчтеке, баягы балалык мем келди. Ал ушун переходный возраст болот. Бала адашат да, баардык нерсе чөйрө. Эгер жакшыларга кошулса жакшы болот, эгер чөйрөдө кандайдыр бир бузук болсо, ошол таасири тиет экен да. Агай ошо Рыскан эже айтып кетпеди, баягы баланы 10 жыл, 20 жыл баягы алыстыкта жүргөн ата энелер бар коомуздачы. Ошол кийин бир 10 жыл, 20 жылдан кийин баласы балким кийин балалуу болгондон кийин, ошо ата энелер кийин неберелүү болгондон кийин кандай бир көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн ата эне менен баланын ортосунда? Бул балдарды таштап коюп чет мамлекеттерге иштеп кеткен биздин балдарды коргоо борборунда да ушундай балдар бар. Азыр ошол кызым 9-классты бүтүп атат. Тайнесине 1-класстан таштап кетишкен. Эми баягы 9 жыл ошо биздин колубузда чоңоюп келатат да, биздин күндүзгү бөлүмгө катышып келет. Биринчи жылдары ушул кыздын ыйлаганын сурагага күндө энеси апасы телефон чалса,
эл айтып отуруп алып сүйлөшүп бүткөндөн кийин бала куса болот. Куса деген бул өзүнчө дарыланбаган оору да. Медицина тарабынан кусалыкты эч ким дарыламайт. Бул психологдордун гана жардамы керек да. Эми ошол балдар буюрса дагы бир 5-6 жылдан кийин окууну бүтүшөт, 3-4 жылдан кийин. Кийин турмуш курушат. Турмуш кургандан кийин эне атанын мээримин көрбөгөн бала балким ошол өзүнүн балдарына ошондой мээрим жасай баштайт деген коркунуч бар. Мен дагы балалуу болсом тайнесине чоң ата чоң энелерин таштап коюп Россияга кетип иштесем болот деген мээде калып калат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Бала эне атанын мээримсиз чоңойгон бала. Ошо чет өлкөлөргө кетүү баягы Кыргызстан эгемендүүлүк алганда башталбады беле? Анан азыр ошондо баягы ата энеси мигрант болуп кеткен балдар өзлөрү ата эне болгон куракка келип калды да. Бул кайра эле баягы айлан көчөк болуп процесси жүрүшү мүмкүнбү? Мүмкүн. Кайра эле ошол балдар азыр эле айтып кетпедимби, балдарын таштап коюп кеткендер бар. Бизде ошол 98-жылдан бери иштеп атабыз. Ошол биринчи балдар ошондо 16 жашта болсо, 98-жылы. Азыр 20 жылды кошпогола 36 жашка толуп калышты. Ошол балдарын таштап Россияга кеткендер бар. Ошол таштап чоң ата чоң энесинде өсүп аткан балдардын кабагын карасаңар такыр бир жылмайып күлүп койгон кайгылуу жүрүшөт. Ушундай балдардан бир 10 чакты балам бар. Башка балдарга кошулгусу келбейт. Өзүмчүл түнт бала болуп калат да. Өзүнүн оюн айта албаган, бирөө менен сүйлөшкөндү билбеген балдар болуп, ушу эне атасын сагынып коюп эле жүрө берет. Ошол мисалы адамдарга кантип жардам бериш керек коом тарабынан? Бул өтө эле татаал суроо берди. Муну өкмөт тарабынан көрбөсө ошо боло берет да. Биздин эне аталарга жумуш таап бериш керек бияктан. Ар бир жаран өзүнүн мамлекетинде жумуш орду менен камсыз болуш керек. Ошондо гана ошо жумуш менен камсыз кылгандан кийин татыктуу маяны алыш керек. Ошондо биздин кыргыз элибиз чет жактарга барып иштеген токтолот. Ошол эле учурда агай, мисалы сиздер ушу канча жылдан бери ушул тармакта иш алып барып келесиздер, анан башка өлкөлөрдүн дагы абалын карап салыштырып турасыздар дегендей, анан биздин өлкөдөгү ушу балага болгон мамилени кандай бааласак болот? Бир гана терс жактарын айтып келебиз да, балким жакшы деле жактары бардыр. Башка мамлекеттерге салыштырган эмеспиз биз. Салыштырып да кереги жок. Тиги мамлекет баланча экен, биздин мамлекет баланча экен деп жөн гана иштеш керек да. Жакшыртуунун үстүндө иш алып барыш керек. Бир гана ушул биздин уюм бул бир эле тамчы, суунун эле бир тамчысы. Эгерде мамлекет тарабынан ушундай окууларды ар бир ата энеге жеткирсек, ошондо гана бир аз жылыш болот. Биз эми азыр 6 миллион калкыбыздын бир 600-800 балки 1000 ата энени окуттук. Анда канча ата энелер окулбай жатат. Алардын балдары кандай болуп атат? Бул да өкүнүчтүү. Арыскан эже, сиз жогоруда 4 баланын энесимин деп айтып кеттиңиз. Ошо 4 балага 4 башкача мүнөз курсаңыз керек. Жаш курагына жараша, бул кандай куруш керек окуудан өткөндөн кийин ата эне катары, сиз ошону айтып кетсеңиз. Жашоодо баягы айтат го, ар бир баланын кыялы ар кандайдыкчы. Ооба, мен балдарым чоң кызым өтө жөнөкөй. Мындай оор да, анан ошого карап мамиле кылабыз да. Мындай жөнөкөй, өтө жөнөкөй, мындай бирдекени мындай сиңирип алат да ичинечи. Мындай көп эле мындай эме кылбайт, оорураак. Андан кийинки балам бир аз мындай микрофонго жакын айтып. Андан кийинки уулум өтө эле күйүмдүү.
мага. Эки кызым бар, аябай чыйрак да. Ыр, бир, мындай эмеге аябай мындай кружоктор аябай кызыгуу да, аябай жакшы. Бир чоң кызым өзүмө байланыштуу турмуштан кичине мындай эме болуп калды ушейт дейм да. Баягы мен жолдошум арада баягындай каза болуп калганына байланыштуу ушу балдарымда стресс алып калды да. Анан ошого баягы мен тышта иштеп калдым да. Эми балдарды багыш керек да. Сыртта ошо өзүм балдарым тирилик кылып тандырда эле иштедим да, муну жасап. Анан ошондо балдарыма баягы чоң кызыма аябай оор түйшүк түштү да. Мен атамда эми эркек киши баягы таап келет да, аял киши баягы үнөмдөйт, балдарын багат да. Ошондо мен аябай эме болдум да. Аял киши үйдүн куту да, аял киши үйдө болуш керек. Ошондо менин кызым көп бир аз эме болду. Чоң кызыма оорураак болду. Үкөлөрүн сабакка жөнөтөт, кийимдерин жууйт, тамактарын берет, аябай татаалдашып кетти. Түшүк тартып калды. Түшүк тартып калды. Бирок ошол кызым мындай өкүнөм да, мындай ушул балалыктары бир жакшы күндөрүн көрө албай калды депчи. Ошол кызым азыр көп көңүл бурам, достошом, сырдашам, Кудай буйрса баары жакшы болот кызым, баардык нерсе өтүп кетет деп. Бардыгыбыз бирдей эме болдук, бирок балдар коргоо уюмуна мына агайларга аябай рахмат айтам биринчиденчи. Ушу балдар менен иштешти, менин балдарым көңүлүн көтөрүшүп, баардык эле балдарга бирдей. Бирок эми ошо баягы баланы мындай эмени жакшы көрөт да, бирөөнүн мээримди эле жакшы көрөт да, аябай агайлар аябай сонун мамиле кылды эжеке. Анан ошо кызыма мен өткөндө ушу агайлардан алган сабактарымды алып, мен ушу балдарыма ар бирине мүнөзүнө карап мамиле кылып калдым да. Балама сен эркек баласың, балам, спортторго катыш, сен деген чоңоёсуң, бир келечекте сенде жакшы максаттар бар, максаттарыңды жакшы кой, эжеңди сыйлай бил, карындаштарыңды сыйлай бил, сен деген жакшы болушуң керек. Баягы карындаштардын кыздарыма да айтам, силер таттыктуу болушуңар керек да, силерди сонун ага эжекелер окутуп атат. Ар бир сабакка көңүл бурушуңар керек, ар бир сабак турмушка байланыштуу, математика, тарых, орус тили бүт жакшы болду, силер сонун агайлар окутуп атат деп. Ушундай ата энечи эми баласына баардык эле жакшы көрөт, аябай мындай көңүл буруп калат экен да, мындай жашоодо кыйналбасын дейсиң да, аябай кыйналбасын, алыстагы ата эне зордук зомбулукту көрөсүн, ошолордун таасири аябай тиет. Мен өзүм жалгыз боо эне үчүн баягы кыздарыма, балдарыма атанын, эненин ролун алып кетиш өтө кыйын экен да. Анан мен айтам да, эненики башка да, эне мектеп да, эне үйрөтүш керек. Эне баягы кызды, баланы ата тышкы тоон деп коет, эне ички тоон деп коет го. Мындай кыз көп нерсесин атага айта албайт да. Мындай. Ошол эле учурда мисалы сиз балким жана айтып атпайсызбы, мен тышта иштеп калдым, балдарым түшүк тартып калды. Бирок биз ишенебиз, сиздин балдарыңыз ошо аракетчиликтин, эмгекчиликтин үлгүсүн көрдү деп. Жана агай айтып берсеңиз, ошо сиздердин окуутууларда канча ата эне ушундай сабактан өттү, узактыгы канча болду? Башында айтып кеттим, 2014-жылдан баштап ушул балдарды зордук зомбулуксуз тарбиялоо боюнча тренингтерди баштаганбыз. Ошондон бери 800-900 ата эне үй бүлө окуду, окуп өтүштү. Жыл сайын окуу процесси болуп турат да, Азыркы долбоор, акыркы долбоор 19-жылдан баштап 22-жылдын жаз айларына чейин бар. Эгерде дагы Кудай буйруп долбоорубузду дагы колдоп, дагы каражат табылып калса, биз сөзсүз түрдө улантабыз. Баягы дагы окуйт элем, мен да үйрөнөт элем деген ата энелер болсо, аларга да мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул бир 15-16 ата эне чогулуп ушундай бизге дагы өтүп бергиле десе, биз балдарды коргоо борбору даярбыз. Долбоордон сыртка дагы өтө беребиз. Эгер бизге кайрылса, биз өтө беребиз. Бизге азыр бул жерге суроо келип калды. Баягы ата эне катары бала тарбиялоодо өзгөчө ыкмалар барбы деп багыт берип коесуздарбы деген. Өзгөчө ыкмалары деп кандай ыкмаларды сурап атышат, мен билбейм. Балага сөзсүз түрдө мен сени жакшы көрөм деген сөздү дайым айтып туруш керек. Бул өзүнчө эле сыйкырдуу сөз. Буну бала ар дайым уккусу келет. Бул сөздү бир күндө бир 5-6 жолу кайталап айтып туруш керек.
Себеби бул сөздү бала уккусу келет. Ар бир адам уккусу келет. Мен сени жакшы көрөм деген кандай сонун сөз. Андан сырткары ушу баланы эртең менен турарда дайыма балам кандай уктадың, жакшы уктадыңбы, жакшы түш көрдүңбү деп кучактап өөп турса, бул балага да абдан чоң энергия берет. Жатаарда дагы балам жакшы уктай кой деп айтыш керек. Бетинен өөп жакшы түш көр деп турсак, бала сөзсүз түрдө жакшы уктап, жакшы түш көрөт. Бирок ошол эле учурда мисалы жакшы сөз айткан менен баягы бала күн сайын жакшы сөз коюп эркеп кетти деген ата-аналар да бар да. Аларга да башка ыкма бар болсо керек агай. Жана айтып кетпедикпи, медалдын эки түрү бар. Эки бети бар. Тарбияда баланы тарбиялоодо дагы ушул жазалоо, анан мактоо дагы экөө бир жүрүш керек. Жана айтып кеттим, жазалаганда уруп согуу эмес. Жана айтып кетпедикпи, бала менен келишим, эреже түзүп алгыла, ошо бала өзү тандасын. Кандай, эгерде мен эрежени бузуп койсом, мага кандай жаза колдонгула деп өзү жазыш керек. Өз ыктыяры менен бериш керек, э? Ошондо балдар түшүнөт. Рыскан эже, эфир жыйынтыкталып баратат. Сиз дагы ата-эне катары биздин коомчулуктагы жалпы ата-энелерге кандай кеңеш бересиз? Мен ата-эне катары мына Кыргызстаныбызда жашаган биздин ата-энелер барыңыздарды, мен ушу балаңыздарды жакшы көрүңүздөр дейм. Үй бүлөнү бекем кармашыбыз керек. Үй бүлөдө баардык нерсе мындай аял жакшы, эр жакшы деп коет го. Мындай аял үйдүн куту, аялдын баалуулуктары аябай күчтүү, аялдан болот баардык нерсе. Ата-эне ушул кийинки үлгү алат, уулубуз деле, кызыбыз деле ошо үйдө ата-эне баягы агайлар айткандай, мына эжелер, биздин окуткан агайлар айткандай, кыз менен бала өсүп келатканда атаны көрүп, атамдай болсо экен дейт экен да, жолдошун. А уул бала өсүп келат, апасын көрүп, апамдай болсо экен дейт экен да. Жашоодо ошо баягы ата-энени көрүп деле бала өсүп, өздөрү ушундай сыймыктанат экен. Мен келечекте мен ушундай болсом экен деп. Ошон үчүн жашоодо биздин Кыргызстаныбызда эч мындай зордук зомбурук болбосун, ынтымак болсун, жашообуз аябай мындай балдарга болгон, ата-эне болгон мээрим, жылуулук, баалуулук көп болсун. Ошондо биздин Кыргызстаныбыз өнүп өсөт. Көп балалуу болушат, балага мээрим бериш керек, баланы эркелетиш керек. Бала кандай десем, ошондо биз ата-энелерибиз өзүбүз мындай өстүрөбүз да, ушундай жашоону биз ата-энеден башталат да, ошол балдарыбызга жакшы тарбиядан башталат. Ошон үчүн эч убакта балдар, ата-энелер ортодо сый урмат болсун ар дайым. Андан сырткары дагы ушу балдар менен сөзсүз түрдө убакыт таап сүйлөшүш керек. Биз азыр ата-энелер убакыт таппай эле, сүйлөшпөй эле, жумуштан келип эле мен чарчадым деп тамак ичип эле жатып калып атпайбызбы? Балдар менен сүйлөшүш керек. Кээ бир ата-энелер айтат, бизде убакыт жок да. Келерди кечке жумушта болсок, анан чарчап келип жатып калсак деп. Жок, убакыт табыш керек. Тамак ичип атканда, кечинде чогуу тамак ичпей калган үй бүлөлөр да бар. Чогуу тамак ичкиле, чогуу сүйлөшкүлө, ошондо сүйлөшкүлө. Же болбосо бирдеме иш кылып атасыңарбы, тамак жасап атасыңарбы, кызыңарды жаныңарга ала алгыла. Атасы тышта жумуш кылып атса, баласын сөзсүз алыш керек. Ошол убакта сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк табылат. Агай, дагы бир кызыктуу суроо пайда болуп кетти да. Бул жеке мен үчүн кызыктуу болуп турат да. Мисалы, ошо стол үстүндө үй бүлө отуруп тамак ичип атканда эмне жөнүндө сүйлөшүш керек? Баягы күнүгө бир күн ичинде эмне кылдың деп, же эмне кылышыбыз керек деп. Күнүң кандай өттү, балдарым? Келди ошол жөнүндө сүйлөшөлү деп. Балдар сөзсүз айтып берет. Бул баягы баланын бир күнү кандай өткөнүн билип туруу ата-эне бала үчүн дагы маанилүү, э? Маанилүү. Ата-эне деген импровизатор болуш керек. Акындарыбыз кандай ырды импровизация этип чыгарышпа, ата-эне да ошондой болуш керек. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөм, эртең эмне жөнүндө сүйлөшөм, күнүң кандай өттү деп сүйлөшкөнгө болбойт. Ар кандай кызыктуу кылып эле сүйлөшсөк, анан бала тартылат. Чоң рахмат. Эгерде биз сүйлөшпөй койсок, ошол сүйлөшкөн адамдарды көчөдөн издейт, башка жерден издейт. Ошон үчүн сүйлөшүү, баарлашуу бул эң чоң тарбияда эң чоң курал. Чоң рахмат. Азыр бизге дагы бир комментарий келип калды. Бир туугандардын ортосунда да мамиле боюнча айтсаңыздар деп атат. Агай, ушуга токтолуп кетсеңиз. Эми бир туугандардын ортосундагы мамиле бул эне аталардын
эне аталардан да көз каранды. Эгерде эне ата жанагы балдар менен сүйлөшпөй койсо, бир туугандын ортосундагы байланыш жок болуп калат. Эрегишүү пайда болот. Эгерде дагы мындай болот да, эгерде бир баланы жазалап атсаң, экинчи баланы көрбөш керек ошону. Жазалайсыңбы балаңды? Тиги калган укпасын. Өзүнчө жазалаш. Себеби ошо баланы жазалап атканда тиги бир тууганына өтө катуу тиет. Мен кичинекей кезимде энимди урушуп бир аз сабап атканда, мен улуураак болчумун. Мен ошондо 7 жашар элем, иним 5 жашар эле. Ошол кез менде азыр ошого чейин менин эсимде. Кандай гана мен андан кийин бүткөндөн кийин мен тиги сарайга барып ыйлагам. Аянычтуу болгон. Инимди аябай аягам. Ошондой болот. Жана айтып кеттим, баарлашууда ошо бир туугандар дагы бири-бирине айтып, бири-биринин ишин билет, ошондо бир туугандын ортосунда жакшы мамиле пайда болот. Так, биз дагы комментарий келип атат азыр. Бул комментарийди бир туугандарды так, эркек балага жана кыз балага кандай туура мамиле кылыш керек деп атат, ушул суроо менен жыйынтыктайлы. Кыз бала менен эркек баланын айырмасы деле жок. Бирдей мамиле кылыш керек. Көбүнчө эркек балдарга ата көбүрөөк көңүл буруш керек. Бирок эне да унутпаш керек. Кыз балага көбүрөөк апасы жакын болуш керек, дос болуш керек, курдаш болуш керек. Ошондо жакшы жыйынтыктар келип чыгат деген ойдомун. Агай туура белгилеп өттүңүз деп эсептейм. Себеби дегенде бүгүн дагы тең укуктуулукту керектигин, зарылдыгын айтып атабыз. Кыз бала менен эркек балага бирдей мамиле кылыш керек деп атабыз. Анан Ырыскан эже, сиз дагы айтып кетпесизби, бактылуу мамлекет бактылуу үй бүлөдөн башталат деп. Убакыт бөлүп биздин эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Абдан кызыктуу эфир болду деп эсептейм. Урматтуу көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Жамааттык медиа студиясында биз бүгүн зордук зомбулуксуз бала тарбиялоо темасына токтолдук. Студиябыздын коноктору балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Акыл Мурадылов агайыбыз жана ата энелердин өкүлү катары 4 баланын энеси Ырыскан Чарова конокто болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.